Саламатсыздарбы? Кыргыз тилиндеги иш кагаздар стили белгилүү бир өзгөчөлүктөргө ээ. Иш кагаздарын жазууда ошол тилдин лексикасын, грамматикасын, адабий тилдин жазуу жана сүйлөө эрежелерин туура өздөштүрүү талап кылынат. Иш кагаздарынын жазылышында морфология менен синтаксистин мааниси өтө зор. Анткени булар сөз жасоону, сүйлөмдүн курулушун, сөздүн бөлүктөрүн жана башкаларды өз ичине камтыйт. Морфология боюнча сөз жасоонун баардык моделдери пайдаланылат. Иш кагаздар стилинин синтаксиси башка стилдерден кескин айырмаланат. Иш кагаздары көбүнчө жай сүйлөмдөрдөн турат. Анткени иш кагаздарындагы айтайын деген ой көбүнчө жайынча гана баяндалат. Документтердин текстиндеги ойдун кыска жана нускалуулугу, мазмунду чагылдыруудагы логикалуулугу жана айкындыгы текст ичиндеги сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнө, сөздөрдүн айкалышына жана сүйлөмдөрдүн формасына жараша болот. Иш кагаздарына сүйлөмдүн жөнөкөй түрүн колдонуу сунуш кылынат. Себеби жөнөкөй сүйлөм ойду тез түшүндүрөт жана колдонууга оңой. Бирок иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнчө синтаксистик түзүмгө ээ. Тагыраак айтканда, иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүк менен жазылат. Мисалга көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ал эми кулактандыруу, жарыя, чакыруу, куттуктоо сыяктуу иш кагаздарына каратма сөздөр аз болсо да кездешет. Адабий тилдин нормасын сактоодо орфография менен орфоэпиянын эрежелери колдонулат. Ал эми аны бузуу же андан четтөө адамдын жазуу жана кеп маданиятын төмөндөтөт. Ал Кыргыз Республикасында жашаган жарандарга кыргыз тилинин толук түшүнүктүү болушуна жолтоо болот. Ошондуктан ар бир билимдүү адам жалпыга бирдей адабий тилдин нормасында сүйлөй жана жаза билүүгө милдеттүү. Иш кагаздарын жазууда жогорудагы сунуштарды колдонуу менен ишиңизди жеңилдете алат деген терең ишеничтебиз. Саламатта болуңуздар.